Саламатсыздарбы? Canva'nын тааныштырууну улантабыз. Келгиле. Эң биринчи биз логотипти түзгөндү үйрөнүп алдык. Андан кийин китеп жасаганды үйрөнгөнбүз кийинкисинде. Бул жакта презентацияларды жасаганды. Презентация мүмкүнчүлүктөрү урок общества знания. Жосо мынакей бул жактан бир даяр дизайнды карап эле сиздерге тезирээк кылып көргөзүп кеткенге аракет кылайын, кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин жүктөп жатат. Мынакей бул 16 барактан турат экен. Бул жакта дагы мынакей даяр. Сүрөттөрдү өзгөртөсүздөр, жылдырасыңар. Мынакей ар кандай форматта буларды көргөзөсүңөр, өзгөртөсүздөр, жазасыздар, каалашыңарча жылдырасыңар. Калачы сонун кандай сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Ар кандай дизайндарды жылдырасыңар, мынакей өзгөртөсүңөр. Кызыктуу кылып жасайсыңар. Өзүңөрдүн сүрөттөрүңөрдү кошосуңар, тексттериңерди кошосуңар. Ушунча Canva менен ушунча чоң мүмкүнчүлүгү чоң. Презентация жасаганды көбүңүздөр билип калсаңыздар керек. Мынакей, эми бул презентацияны жасап алдык деп коеюн. Бул жерден анимацияларын кичине өзгөрткүм келип жатат. Мынакей, буга мен өзүнчө анимация бергим келип жатат. Бул жерден жалпысынан бул жерден анимацияны көргөзөт. Жалпы сүрөткө басып койсом. Негизи так, мынакей анимация. Анимацияларды кайрадан подъем кыламбы, вращение кыламбы, мынакей вращение менен кичине кызыктуу көрүнүп жатат. Өзгөртүп койдум кайрадан. Мынакей. Андан кийин тексттерди алмаштырам, элементтерди кошуп алам. Бул сүрөт жаккан жок, башка сүрөттү коем деймби? Бул жактын ордуна бул сүрөттү коюп алайын дейм, макул. Мунун ордуна коюп койдум. Алмаштырып койдум. Бул сүрөттү аркасында бирок негизи биринчи аркасында бул сүрөттү жоготуп алышым керек. Андан кийин алып келип муну коюп койсом билинбей калат да. Алмаштырганда биринчи өчүрүп алганды унутпаңыздар. Болду. Мынакей презентацияны басып коем. Презентация. Мынакей бул бесплатно презентация жасасаңыздар болот. Мунун көрүнүшү кантип көрүнүп атат, аны көрүнүп калды. Мынакей башталады. Мынакей бул жерден презентацияны кое берип коюп, сабакты өтө берсеңиздер болот. Указкасы дагы жүрөт. Каалаган өзүңөрдүн мынакей бул жакта бул деп жазып жылдырып койсоңуздар эле булар өзлөрү жыла берет. Canva'нын жакшы мүмкүнчүлүктөрү. Бул презентациясы болгон. Презентацияны видеого да тартып алсаңыздар болот. Мында видео катары дагы бөлүшсөңүздөр болот. Бул жерден поделиться деген жерден email адреске жөнөтүп коесуздар. Же болбосо боореки эң четиндеги мынакей бул жерде 3 чекит менен кайра мынакей презентацияны көргөзөсүздөр, кайра скачать мүмкүнчүлүктөрү дагы көрсөтүлүп жатат. Бүгүн тезирээк эле, тез убакыттын ичинде бул жерде даяр эле презентацияны алмаштырбай эле көрсөтүп бергенге аракет кылдым. Бул жакта фигураларын да өзгөртсөңүз болот, рамкаларын дагы өзгөртсөк болот экен. Жана балардын сүрөтүн өзгөрткөндө мынакей рамкаларды кошуп алсак болот. Болгондой. Андан кийин тексттерди, муну музыканы кошуп алсаңыздар болот. Музыкада мынакей даяр музыкалар дагы бар бул жакта. Мынакей бекерлери бесплатно деп эле жазылып турат. Бесплатно бир эле музыка бар экен.
коштоп койсоңуз болот. Жок, мынакей бул жерде дагы ар бирин деле карап кошуп алсаңыздар болот. Муну карап көрөлүк. Мынакей бул жакта кошулуп жатат. Мынакей эң үстүндө музыканын кошулушу, канчалыкта кандай музыка бар экен, канча убакыт экени көрүнүп турат. Андан кийин эми презентациябызды кайра иштетип көрөбүз, кандай болуп көрүнүп калат экен. Презентация музыкасы менен коштолгон презентациябыз кетип жатат. Азыр болду. Ушу менен бүгүнкү Canva'да презентация жана музыканы кошуп алуу, үн кошуп алуу сабагын акырына чыктык. Кийинки Canva сабагынан жолукканга чейин саламатта болуңуздар.